Өнөрүн элге тартуулап келе жаткан ырчы комузчу Нурзада Самарбекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Көргөнүбүздө кубанычтабыз. Кутман таң каалайлы. Маанайыңыз жакшы келип алдыңызбы? Маанай жакшы. Кутман таң бардыңыздарга. Жалпы Эл Север телеканалынын жалпы жамаатына. Жакшы. Бүгүнкү темабыз буюрса, мен сүйгөн спорт. Бардыгынан сурайлы, ооба, келген коноктордон сураш бул салт эмеспи? Мен сүйгөн спорт. Дал ушул теманын алкагында баарлашып атабыз. Кайсы спорттун түрү менен машыгасыз, жакынсыз, дагы да болсо үй бүлөңүздөр менен ошол спорттун түрүн жакшы көрөсүздөр, ошол боюнча айтып берсеңиз. Спортко албетте жакшы көрөм, жакынмын. Бирок учурда өзүм бара элекмин. Бир жарым жылда болуп калды окшойт, бара элекмин. Бирок буга чейин барчумун. Негизинен Фитнеске. Ооба. Ооба. Анан негизи волейбол жакшы көрөм, бирок ойной албайм. Бирок көрөрмандардын катарында толуктайсыз. Ооба. Жакшы, анда дароо эле сурайын. Жайкы эс алууну каяка пландап атасыз? Жайкы эс алуу учурда азыр шаарда эле болуп атам. Бирок албетте Кереметте ысык көлүбүзгө үй бүлөбүз менен барып келебиз деген пландарыбыз бар. Жакшы. Ысык көлгө барбай калышып. Бир чыгарма тыңдайлычы дароо эле башында, Суроодон биринчи мүмкүн болсо. Уруксатпы? Албетте. Байдылдатам айткандай, кыргыз деп келгем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн дегендей, эфирге ырдайм деп келгем, ырдап кайсы чыгарма? Азыркы аткарыла турган чыгарма Жүрөктү жалын чырмады деген чыгарманы аткарып берейин сиздерге. Келгенде эле сиздин айылга көңүлүм сыйып ашыкмын. Керемет экен о жигит, сүрөлү дарын жаштыкты. Сүрөлү дарын жаштыкты. Көңүлдү көтөр жаз болуп, көрбөгөм сиздей жаш болуп. Айрылсам эгер о жигит, армандан өтөм жаш болуп. Армандан өтөм жаш болуп. Көп ырдап сизге ырларды, көңүлдү жара ырбады. Жашоомдо эч бир өчпөгөн, жүрөктү жалын чырмады. Жүрөктү жалын чырмады. Жүрөктү жалын чырмады. Сону. Мага жакты. Ооба, албетте. Негизи эле дагы ушул чыгармачылыгыңыз жөнүндө буга чейин дагы баарлашып калганбыз, бирок билишим боюнча толук кандуу билим алган эмессиз. Өзүңүздүн кызыгууңуз менен азыркы учурда вокалга барып атасыз. Азыркы учурда кичинеден аракет кылып баштадым, буюрса акырындан. Учурда сырттан вокал алып атам. Бирок буюрса толук бүтпөй калгандыгыма байланыштуу быйыл тапшырсамбы деп атам. Билим алуу эч качан эрте кеч жок дейт, Кудай кааласа буюрса. Жакшы. Бош учуруңузда эмне менен алексиз? Бүгүн сизди эми ар тараптуу жан дүйнөңүздү ачып көргөнгө аракет кылалы. Жалпы көрөрмандарыбызга, көрүүчүлөрүбүздүн назарында келиңиз. Бош учурда негизи көбүнчөсү комуз менен өткөрөм. жаңы ыраларды жаттап, слух менен комузга салып,
Андан сырткары бир чаканыраак жумушум бар, ошол менен алектенем. Сонун. Комуз менен достошконуңузга канча жыл болуп калды? Комуз менен достошконума негизи Токтогул районунда 4-классыман баштап барганмын. Балдар музыкалык мектебинде, Комуз бөлүмүндө 4-класстан баштагам, ал жакта 5 жыл окудум. Ошо 4-класстан бери эле Комузда колойн. Жакшы. Өзүңүз айтып калдыңыз, чакадын жумушум да бар деп. Андан сырткары эми үй бүлө деген нерсе бар. Жолдошуңуз колдойбу ушул чыгармачылыгыңызды? Анткени кээ бир мырзалар бар, жоло отурчу, курсаң тойгузуп атам, кийимиң бүтүн отура бер, мен өзүм сени багам дегендер. Жолдошум колдойт десем жаңылышпайт болушум керек. Эгер колдобосо бул жерде болбойт болушум керек эле. Албетте колдойт, каршы деле эмес. Бирок ошондой колдоо болуп атса дагы аял зат үчүн баягы эки тизгин бир чылбырды колго алыш баягы жеңилге турбаса керек. Баягы ошол эле ашкана иштери, бала чака жана башка айтып отурса, эми чыгармачылыктын өзүндө эле канча түйшүк бар, мына ошого жетүүчү убакыт бөлүштүрүү сизде? Аял киши эми баарына жетишкенге аракет кылабыз го. Учурда менин балдарым азыр чоңоюп калгандыктан көп деле колум кармашпайт. 2 уул 1 кызым бар. Балдарым 8-класс, 7-класс, кызым 1-класс болуп чоңоюп калышкан. Ошондуктан анчалык деле кедерги келтирбейт десем болот. Сонун. Экинчи чыгарманы сураналы, кайсылардыр дайбыз? Ырдайлы? Ырдайлы. Анын үстүнө лирикалык чыгармалар жаңырып атат, мага жагып атат. Майда жагат. Өзүнчөсү ашыктык ырлар. Сонун. Сүйүү темасында. Эстей жүр деген чыгарманы аткарып берейинчи сиздерге. Жүргөн кишим сен, көрүшпөй көп жыл өтсө да кей, күтүп бир жүргөн кишим сен. Ар дайым көрүп түшүмдөн, азабым тартып ичимден. Арадан көп жыл өтсө да кей, арзып бир күткөн кишим сен. Арадан көп жыл өтсө да кей, арзып бир күткөн кишим сен. Сайда жок, сан жылкы сансыз байда жок. Саналаш жарым алыста кей, сагынган менен пайда жок. Саналаш жарым алыста кей, сагынган менен айла жок. Жапа чекпей жүр, жакшы бир жаман дешпей жүр. Жанашып бирге өткөргөнү, жаштыкты жаным эстей жүр. Жанашып бирге өткөргөнү, жаштыкты жаным эстей жүр. Балалык кезден эстей жүр. Чында эле унутууга мүмкүн эмес учурлар бул нерселер. Анан соңку эфирлерден баягы айымдар келгенде сурап калып атам, аял затына тиешелүү бир асыл сапаттардан 3-тү айта аласызбы? Мисалы, өзүңүз күнүмдүк турмушуңузда колдонгон жана жалпы айымдарга кеңеш бере турчу кандай сапаттарга ээ болуш керек аял заты өзү? Мага жаккан сапаттар, аял затына. Турмушта кармана турчу. Аял затына биринчиден тазалык,
назиктик, анан үй бүлөсүндө болгон камкордук десем. Жакшы кеңеш. Келген эжекелерибизден ушинтип эле сурап калдым. Өзүңчү Эми пайда- аял кишилердин эмнелерди талап кыласың? Күч сапат сен айтчы. Эми талап кылгандай деле нерсе эмес. баалайсың? Баягы кайтарым байланыш болуш керек го үй бүлөдө, гармония, Баягы ой, чындап эле мен дагы назиктикке кошулам, тазалык анан баягы камкордук эң башкысы түшүнүктүүлүк болсо керек, Ал түшүнүктүүлүктүн ичине көп нерсе кирет. Бири-бирине болгон ишеним, түшүнүктүүлүк. Өткөндө бир баягы маекте сурап калдым. Биз кыздар жигитибиз же болбосо жолдошубуз машиналуу болсо, үйлүү болсо, иштеген иши жакшы болсо, тигиндей мындай деп көп нерселерди кыялданышат экен да. Мен айтканды эле айтып койдум. Анан менден сурайт да, силер эмнени кыялданасыңар, силер дагы ошентип кыздардан бир нерсе күтөсүңөрбү деп. Анан биз баягы мырзалар андай машина, үйдүн баардыгын кыялданбайбыз, ал биздин мойнубуздагы жоопкерчилик. Биз айымдардан күткөнүбүз баягы түшүнүктүүлүк, анан баягы кандай кырдаал болсо дагы таштап кетпеген сапат болсо, мына ошол жакшы болот. Анан эми биз башатыбызга кайталы келели. Негизи эле ырдап аткан ырларыңыздын көпчүлүгү баягы лирикалык жаат. Ырларга болгон табит кандай, анан дагы баягы устат катары бирөө жарымдан барып кеңеш сурап, мага жол көрсөтүңүз, бир аза болсо жардамыңызды бериңиз дегендер барбы? Мындай устат катары кимди көрө аласыз өзүңүзгө? Жол жобосун көрсөтүп, сизге кеңеш берген ким? Жол жобосун азыркы учурда өзүм эле аракет кылып атам. Бирок буга чейинки айтып өтпөсөм болбойт. Ошо токтогул. Негизи эле мен колумузда окуп жүргөндө Амантай Сатылганов деген агайыбыз ошол көп жардам берген, окуткан, колумуздун коштоосунда ырдаганыма ошол агайым себепчи болгон да. Азыр учурда бул жакта өзүм эле өзүм жалгыз эле аракет кылып атам. Жакшы. Көргөндө эле көз тоет. Сизди анткени кийип турган кийимиңиз ажарыңызды ачып тургандай. Күнүмдүк турмушуңузда ушул этно стилге басым жасайсызбы? Күнүмдүк турмушта? Негизи эле жашооңуз. Негизи жакшы көрөм, албетте улуттук кийимди көп кийебиз да биз. Анан бирок жашоодо бир аз улуттук деп айтсам болбой калат го, эми көбүнчөсү ыңгайлуу кийимдерди кийип калам. Келиндердин өзүнүн формабыз бар деңиз. Күндө кетирчү. Жаша. Убакыттан пайдаланып дагы бир ырдатып калалы Кайрыбек. Ооба, эгер убакыт мүмкүнчүлүк берсе, көбүрөөк ырдатканга жетишели. Себеп дегенде мына ушундай өзү далалаттанып, аракеттенген инсандарды аябай баалайм, сыйлайм. Мына ошондой өңүттө келе жаткан чыгармачылыктагы сапарыңыз байсалдуу болсун деген тилекти айтып, анан көбүрөөк ырдатканга мүмкүнчүлүк берем. Ырдайын десем эле баардыгы сүйүү ырларына келип турат. Кайра эле ошо. Кайра жакшы эмеспи келиңиз. Ак калпакчанын бирөө бар деген аты чыгарманы аткарып берген. Елеп алған жүрөгүмдүн эмегимде күнөө бар. Елеп алған жүрөгүмдүн эмегимде күнөө бар. Кыялымда бiri бар, кылтый түшкөн бели бар. Белбири болду жүрөгүм, ай дегигимде күнөө бар. Белбири болду жүрөгүм, ай дегигимде күнөө бар. Айдын көлүгө барсамбы, акууга кошум салсамбы, азабың тартып жүргүчө мен ашыгың болуп алсамбы. Азабың тартып жүргүчө мен ашыгың болуп алсамбы. Жакшы тилде бири бар, жаман тилде бири бар. Ак калпагын булгалаган араңарда бири бар.
ак калпагыны булгалаган арыңарда бир бар, ак калпагыны булгалаган арыңарда бир бар, атын айтпайм бир бар. Ак калпагын булгалаган араңыздарда бири бар, ар бирибиздин. Бирок атын айтпайт, таап алгыла, Ооба, чындыгында мындай сонун чыгармалар. Анан буюрса, буга чейин дагы аракетиңизди көрүп келебиз. Азыркы учурда жаңыдан аттанып, баягы замандын талабына ылайык жакшы бир клиптерди тартайын, дагы да болсо иштейин, жаңы чыгармаларды жаздырайын дегендер барбы? ооба, сөзсүз түрдө. Кененирээк ошо пландарыңыз менен бөлүшсөңүз. Кудай буйруса быйыл кичинеден жаңы киришип атам. Жаңы ырларды жаздырсамбы деп атам. Мүмкүнчүлүк, убакыт, клип тарттырсамбы деп атам. Буйруса пландарым көп эле. Сиздер менен албетте бөлүшөм. Сөзсүз түрдө жакшы пландарыңызды, клиптериңизди кетирип бергенге, маектешип, жакшы бир жаңылыктарды бөлүшүп турганга биз ар дайым даярбыз. Этнайырбек. Буюрса ошол Кутман Таңдын студиясынан сиздин жаңы чыгармалардын клиптерин шоусун кескен күндө дагы жолугалы. Биз сизге бир гана ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Жалпы журтчулугуңуз өзүңүздүн мына ушул аракеттенген аракеттин аркасында тапкан аудиторияңыз бар чыгар. Мына ошол көрүүчүлөрүңүзгө жакшы сөзүңүздү арнасаңыз маегибизди жыйынтыктайлы келебиз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Жалпы ЛТР телеканалына, жалпы жамаатыңыздарга ушундай сонун мүмкүнчүлүк түзүп берген чоң рахмат. Элибизде тынччылык болсун, молчулук болсун. Ар дайым бар болуңуздар, ишибизге ийгилик коштосын. Үйдөгүлөр көрүп жатса керек? Салам жолдоп коелу. Салам, бардыңыздар. Чоң рахмат. Азыр барам деңиз. Рахмат. Буюрса биз сизди күтөбүз. Өнөрүңүз өркүндөсүн. Дагы да болсо чыгармачылыкта сапарыңыз байсалдуу болсун дейли. Баягы өнөрлүү өлбөйт деген элибизде кеп бар. Ар убак өнөрүңүз өрдө, өзүңүз төрдө, сый үстүндө жүрүңүз. Чоң рахмат.